Жетөгүз айыл аймагында мал чарбасын жакшыртуу, сандан сапатка өтүү, малды асылдандыруу жакшы жолго салынган. 2021 ирелештирүүгө чейин Липинка айылында малды бордоп семиртүүчү жай түптөлүп, 100 башка ылайыкташтырылган мал сарайда учурда уй баласы бордоп семиртилүүдө. Социалдык багыттагы долбоордун ишке ашырылышы жергиликтүү элдин муктаждыктарын чечүүгө багытталган. Кумтөр ишканасы жардамы менен ушундай биз мал чарба бордоп семиртүү ишканасын уюштурганбыз. Ушу 21-жылы Кумтөр ишканасы бизге 5 миллион акча бөлүп берип, ошондон биз ушу 100 баш уй алып, ушундай аткорумга коюп, буюрса ушул күнгө чейин иштеп келатабыз. Ишкана иштеп атат, үзгүлтүксүз, жайгышы дебей, ушу аткорумда туруп атат. Анан бул жерде биз дагы алдыда койгон максаттарыбыз бар. Бул ушул ишкананы дагы өркүндөтүп, өстүрүп, дагы чоңураак ишканага айлантсакпы деп. Анткени бул жерде азыр территориябыз дагы позволять этет. Жанына бир кой чарбасын уюштурсак, анан эчки чарбасын уюштурсакпы деген бир алдыда койгон максатыбыз бар. Мал менен жем чөбүн берип караган жумушчулар бул сыяктуу жайлардын иштеши, айылда кошумча иш орундары түзүлгөнү жакшы дешет. Алгач 5 миллион сом менен башталган чарба азыр кулачын жайып, 3 ай аралыгында 100 баш мал семиртилип, сатылган соң кайрадан оорду толукталып мал алынат экен. Ал эми түшкөн каражат айылдарды өнүктүрүүгө сарпталууда. 100 баш бодо байлайбыз, жайгышы эт багытында. Скөл областына эт өндүрүп чыгабыз. 4 ай, 5 ай, 6 ай турат, жашыраак болсо. Жем чөбүн өзүбүз даярдап алабыз. Бул неме болсо, сарай болсо айыл өкмөткө караштуу. Буякта дагы орундарыбыз бар. Анан аяка да кой чарбасын уюштурган атабыз буюрса. Чарбанын жетекчисинин маалыматына караганда, Липинка жана Богатыровка айылдарына кичи футбол аянтчасы, ага улай балдар ойной турган чакан жайлар чарбанын каражатынан курулуп берилген. Эми муну менен токтоп калбастан алдыда элдин муктаждыктарын чечүүгө колдоолор болорун айтат. Бул ишкана жылына жакшы эле пайда берип атат. Мына ушунун пайдасынан биз кошуна Богатыровка айылына бир газон салып бердик. Кичи футбол аянтчасы. Андан тышкары дагы бюджетке жылына 1 миллиондон акча киреше катары төлөп берип атат бул ишкана. Бул ишкананын жакшы бир мындай эмеси, бизден айыл өкмөттөн эч кандай бир жемге, тоютуна деп акча сурабайт. Биз буларга бир 10 гектардай жер бөлүп бергенбиз. Ошо жерге деген бедесин сээп, чөбүн сээп алып, ошону жыйнап алат дагы. Калган жемин өзлөрү сатып алып, кайра эле ушул ишканага жумшайт. Бул жерде мына азыр 4 киши эмгектенет. 4 рабочий бар. Үй бүлөсү менен бирөөсү, аялы күйөөсү иштейт. Анан эрмек өзү, анан дагы бир рабочий бар. Ошакта мындай жана кыктарын чыгарып, антип мынтип жардам берген. Буюрса ушу 4 киши иш менен камсыз болуп, плюс еще ишканабыз пайда алып келип атат. Малды асылдандырууга бел байлаган Жетөгүз айыл аймагы жыл башында Придон породасындагы улактарды Баткен облусунан алып келген. Рынок шартында эчкилердин жүнү тыбыттуу келгендиктен суроо талап да жогору. Быйыл чарба алгачкы жолу тыбыт алып, анын килограммы да жогору бааланган. Азыркы учурда 200 баш улак Кырдык жайлоосунда багылып, көлдүн климаттык шартына көнүп калгандыктан санын өстүрүү аракеттери көрүлүүдө. 200 баш улак, ургачы улактарды ушу биз жерге бул көл өрөөнүнө ушу багып көрөлү. Бизде кандай өсөт эчки. Бул негизи өзү ошо тыбыттуу эчкилер, тыбыт багытында. Анан буюрса жакшы, мына алып келгенибиз ошо марттын башында алып келдик эле. Бүгүнкү күндө мына чоңоюп, көзгө көрүнүп дегендей эме болуп калды. Буюрса эми жазда төлөй алабыз деген максатыбыз бар. Бизге жакшы эле болот экен, эчки жакшы эле багылат экен.
ушундай адаптация болуп уже көнүп калды. Быйыл сыртка алып баралы деген максатыбыз бар болчу, бирок кичине өзүбүз эме кылып койдук. Тоодон бир жыл багып, андан кийин эмки жылы туудуруп алган сыртка алып чыгалы деген. Тыбыт эчкилердин санын көбөйтүү жаатында учурда Казакстан мамлекетинин эчки чарбасы менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө экенин айткан айыл аймак башчысы Кумтөр ишканасы тарабынан колдоолор болуп калса дагы 200 баш эчки алынары пландалууда дейт. Анткени алардын санын арттыруу менен жүнүн Кытайга экспортко чыгаруу жагы да каралган. Чарбаны дагы өнүктүрсөкпү деген ойдо туруп атабыз. Азыр тиги Казакстанда дагы ушундай порода эчки бар экен, чоң чарба экен. Ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эгерде макулдашып договорлошсок, Минсельхоз менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, квота алып берели деп атышат. Буюрса дагы бир 200-250 баш дагы эчки алып келсек деп атабыз. Эчкини көбөйтүп, бизге сыртка аябай ыңгайлуу болчу да экен. Анан тыбыты быйылкы жылы эле мына килограммы 4000ге жакын сом болот экен. 3800дөн алышты да. Анан бул чарбаны өнүктүрсөк, этке дагы и тыбытка дагы иштесек болот экен. Эчки багам буюрса 3 ай биякта болобуз. Тоодо жайыты жакшы, Кудай буюрса. Өзүлөр жайылып жакшы көнүп калды, буюрса жакшы жайылат. Сол 3 айдан кийин сентябрга жакын айылга түшөбүз, Кудай буюрса. Теке кошобуз аяктан, туудурабыз, Кудай буюрса. Жакшы буюрса. Аталган чарба тыбыттуу эчкилерди багып санын көбөйтүүгө бел байлады. Эчкинин тыбытынан кашемир алынып, ал дүйнөлүк рынокто кымбат бааланып келет. Придон породасынын эчкилерин багууга да ыңгайлуу. Жетөгүздүн тоолорунун климаттык шартына да көнүп калды дешет малчылар. Жетөгүз айыл аймагы эми эчкилердин санын көбөйтүү аракетин көрүп, колдоого алынып калса дагы 200 баш эчки Казакстандан алынып келинери күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Айбек Турдаконов, Жетөгүз району.